Бүгүнкү күндө желек баарыбыздын эле жашоо турмушубузда бар, жок эле дегенде паспорт, унаа номерлары, окуган китептерибизде басылган. Эми аны Төраган Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов өзгөртүүнү сунуш кылды. Алар күн нурунун толкундарын жактырышпай жатат. Мейли, бул мыйзам кабыл алынды дейли. Желекте өзгөртүү канча турат? Бюджеттен канча бөлүнөт? Чыгымга учурап калбайбызбы? Биз бул суроолорду сураш үчүн алгач мыйзамды демилгелеген депутат Улан Примовго чалдык. Кечиресиз, абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Желекте өзгөртүүнү сунуштаган депутат Улан Примовго чалдык, бирок өзүңүздөр көргөндөй ал бизге жооп берген жок. Желекти өзгөртүш үчүн бюджеттен канча акча бөлүнөт? Биз ушуну сураш үчүн Шакеевдин өзүнө чалып жатабыз азыр. Өзүңүздөр көргөндөй Нурланбек Шакеев